13 мартта сот отуруму жылгандыгына байланыштуу ачык сөзүн билдире албай калган. Айыпталуучу Абдувапов бүгүн көпчүлүктү таң калтырган маалымат билдирди. Сот отурумунда тараптардын пикирлери угулган соң, жактоочулардын өтүнүчү менен кылмышка шектүү Абдуваповго сөз берилди. Siz düşünmeye hazır. Kayakta ırkçam hizmetleri kimleri var, ne olgun, otları kim? Irkçam hizmetleri hazır aytıp da zaten kaytarılgandı. Kim tarafından kaytarılıp verildi? Айыпталуучунун айтымында ал 2012-жылы телефон уурдаган деген айып менен Ош шаарында камакка алынган. Абакта жатканда милиция кызматкерлери Абдуваповду жай тургундардан акча алууга көмөктөшсө, жардам беришерин айтышып, бул кылмышты ишке ашырууда пайдаланышканы ачыкталды. Эң кылмышкер ошо өзү немелер болуп жатат, ыкчам кызматкерлери болуп жатат. Ошого чоңдору да каралашып атат. Бүгүнкү күндө ошону мына ушу президентке жетсин, бүт бар эл билсин. Айыпталуучу абакта телефон пайдаланылбаганын билдирет. Тийиштүү тартип сакчылары кайсыл бир тургунга чалып акча өндүрүүдө. Абдуваповду абактан сыртка алып чыгышарын, ал тургай мейманканага жаткырып, алдамчылык менен келген акчанын бир бөлүгүн бөлүшүп турушканы белгиленет. Телефон чалуулар түрмөдөн болгон эмес. Түрмөдө эч кандай телефон жок. Түрмөдө ошондой эле отурат. Күнүнө текшерүү болуп атат. Мына милиция кызматкерлери текшерип атат, обыск кылып атат. Эч кандай телефон жок. Мени ошол гостиницаларга алып чыгып туруп кылышып атат булар. Андан кийин телефондорду өздөрү жок кылышып берип атат. Кайра мени түрмөгө алып кирип коюшуп атат. Ушул иштерди кылып, менин колума 10 000 акча, 5 000 акча берип туруп мени киргизип жатышкан да. Кайсыл жашоочуга чет өлкөдөн акча которулгандыгы тууралуу маалыматты банктардагы көзөмөлдөөчү тартип сакчылары берип турган айтылат. Бул кылмыштуу түйүндө дал ушул кызматкерлердин айрымдарынын да орду бар. Банктын кызматкерлери мага мындай кагаз алып келип турган. Ким канча акча которду, кимдин канча акчасы бар, телефон номериге чейин түшөт экен да ал жерде. Мен билген эмесмин ушу күнгө чейин. Телефон номерлери жазылып турат экен ал жерде банктачы. Мен бүгүнкү күнгө чейин билген эмесмин. Мен, например, 16 жашымда камалган, мен банктан бир дагы акча которгон да эмесмин, алган да эмесмин менчи. Ал маалыматты ким берет милицияга? Ал маалыматты банкта иштеген охраналар алып келет. Сен долаңды биз анан жөнөтүп коебуз, чай чакаңды дейт. Болду, рахмат деп көрүшүп туруп кетишет менин көзүмчө ушул. Ал эми Абдувапов болсо, болгону телефон аркылуу уйлап, башына оор күн түшкөн жарандын ролун аткарып бериши керек болуп турган. Тартип сакчыларынын аты жөндөрү тууралуу айыпталуучу төмөнкүлөрдү атады. Аты жөндөрүн мен эсептөлү билем. Бириси УУДда иштейт, Матип Бакыт, бою кичинекей, Жалал Абадта УУДда иштейт. Экинчиси Келдибек деген, ал немеде иштейт, Эбейсте иштейт. Бул жерде жан Нуралиев Тынчтык деген Оштон болот, Акбура деген жерде старший тергөөчү болуп иштейт. Ушулар мени иштетип турган бүгүнкү күндө. Калгандарын мен өзүм көзүм менен көрсөтүп бере алам мен бүгүнкү күндө. Мен жалпы суммасын бүгүнкү күндө билбейм. Мен анча акча алган эмесмин. Мен жалпы суммасы мага көп сумманы айтат. Андай акча мен түшүмө да кирген эмес. Мен колума тийген акчаны бүгүнкү күндө ата-энем кайтарып берем балам деп атат. Кредит алып болсо да кайтарып берем деп атат. Аты аталган тартип сакчылары боюнча ал тараптардын пикирлери камтылган кененирээк маалымат берүүгө алдыда дагы аракет кылмакчыбыз. Өткүрбек Рахманов, Замирбек Тойчубаев, 7 канал.